бүгүнкү күндө. Гуманитардык жардамдарды келишин, ошол үйлөрдү кайсы акчаларга курушубузду жана башкалардын баардыгын өзү контролдоп отурат. Өзү ал жерде кайдыгер карап отурган адам эмес. Ошон үчүн силер радиосунан бирок ошол үйлөрдү көрүп чыктык азыр. 100дөй үй бар экен. Бузулган, кээ үйлөр толугу менен өрттөнүп кеткен. Ошону азыр айтып атасыз, чечет деп биз эми убада берди деп. Тажикстан тарап кайсы бир бөлүгүн көтөрүп береби? жок, биз азыр Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөргөн деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге ишиге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Туура. Туура. Мына үйлөр турат го. Үйлөрдү биз бүтүрөбүз деп айтып койбостон, бул үйлөрдү биз жакын күндөрү баштайбыз. Жакын күндөрү. Ушул бир аптанын ар жак бер жагында үйлөрдү кайрадан ордуна кое баштайбыз. Мына күзгө чейин, сентябрга чейин. Жылуу жумшакта, мына суук түшөлекте ар бириңер үйлөрүңөр Кудай кааласа жакшынакай болуп бүтүп, ичине кирип жашап каласыздар Кудай.